Ырчыларга жаман кайф, чыгып алып мындай истерге эркелеп, каалагандай ырдайт го, мисалы үчүн чыгып алып, барсаңарбы, көрбөй атам, көзүм начар. Укпай атам, кулагым укпайт. Анан кызыгы Бишкекке келип алып, Бишкек барсыңарбы дейт го. Бар үчүн келди де турабы? Жок болсо өтүп кетпейби кантташ чыгат эле. Мындай бир булардыкы кайф жагы көп экен. Мисалы бир жыл ырдайт, каласа 5 жыл ырдайт, анча-мынча бети жоктор 10 жылга чейин ырдайт да мисалы. Сиздер угуп бересиздер. А сатира башка. Сатира бир жолу уксаңыздар болот, экинчи жолу укканда эми болот эми Кудай ашыр. Үчүнчүсү уже брак автоматически. Жараксыз болуп калат да. Анан булардын дагы бир кайф жери ырдап атып сиздерге эркелеп, кана ушул жерде чогурдайбыз. Анан минтип койсо эле сиздер колдоп, кол чаба бересиздер го. Өзү эле ырдабай дейм да, бирөөнү кошпой элечи мисалы үчүн. Анан мен деле ойлоп калам кээде, мен деле мындай кудулданганда, мындай силерге окшоп, ырчыларга окшоп, мындай келип алып күлдүрүп, мындай. Кана мынтебиз. Биздики кандай айтат? Ырчылардыкы мисалы үчүн кол чаап турабыз, кудулдардыкы кандай күлүп турабыз дейбизби? Өзүң күлө бер дейт да турабыз эле да. Неге күлөбүз? Өзүң күлө бер деп коет да мисалы. Анан кете туруп мен мечт айтат элем, мен деле мисалы үчүн элди тамаша айтып күлдүрүп атканда аркама бийчилерди коюп алсамбы деп ойлойм да. Аркада бийлей берет, бияка туруп элди күлдүрүп тамаша кыла бересиң мындай турабы. Азыр куту ырчылардын стилинде мен сиздерге тамаша айтып берейин, Сөз обону элдики мык каккан кыргыз. Дүйнөдө кайсы элдин бешенеси маңдайы бекен болот экен деп атайын дүйнөлүк уюмдар олимпиада өткөрүп, бүттүк өлкөдөн барып Кудайдан болуп финалга американец, англичан, кыргызча чыгып калыптыр. Стадион тол адам дейт, англичан чыгыптыр дагы 100-чү мыкталып тактайдын үстүнө коюп туруп, бешенеси менен тарс этип 5 мүнөттө кагып коюптур. Американец чыгыптыр 100-чү мыкталып тактайдын үстүнө коюптур дагы бешенеси менен тарс этип 5 мүнөттө кагып коюптур. Кыргыз чыгыптыр дагы 100-чү мыкталып тактайдын үстүнө коюптур да бешенеси менен тарс этип маңдайы канап, болбой тарс деп көгөрү уруп атып 1 саат дегенде кагып коюптур. Судья келип карап эле, ура, кыргыз жеңди эле. Кыргыздын колун көтөрсө американец менен англичан чалап кетти. Кандай кыргыз чыгат апай? Мен 5 мүнөттө кактым, англичан 5 мүнөттө какты. Кыргызым деген 1 саат таран какты го. Десе судья айтып койт, карасаңар, мына кыргыз мыкты тескерисинен кагып өттүр деп койт. Кара, күлөбүз. Рахмат. Ушундай болсо кызыктап калат экен, сиздин негизи мен ырчыларга көп тамаша айтам, себеби өзүм ырдабайм да. Анан айта беришет, болсун сен эмне ырдабайсың дейт. Анан мен ырдай албайм десем, койчу ала. Токтогулдуксуң го, токтогулдуктар чекеден ырдайсыңар го дей берет. Анан мен айтам, мен токтогулдук болгону менен мен 10-чумун дейм. Анан көбү түшүнбөй калат, ал 10-чу деген кандай деп. Кыргызстанда мындай сөз бар го. Айланай, токтогулдуктардын баары ырчы болот. Бир 10 токтогулдук сүйлөшүп турган болсо, барсаң, жок эле дегенде 9-ы ырдайт дейт го. Мен 10-чу да. Эмне ырдай албаганы? Жок, ырдап койуш любой кыргыздын колунан келет. Маселе анда эмес. Маселе ырдалып аткан ырдын текси менен бул жакта ырдап аткарып аткан адамдын кебете кешпири ырдын текстине туура келиш керек экен. А менин мына күлкүлүү кебетем эч кандай серьезный ырга туура келбейт. Азыр мына жерге туруп алып сүйүү жөнүндө ырдасам өмүр ишенбейсиңер турабы? Кайча каяктан урдурбай деп. Ушундай образга кирип, баарыңар трансқа түшүрүп, кайгырып, таң эрте ойгономда бакыт издеп десем ойлойсуздар да. Бул таң эрте туруп бакыт издебей эле, курсагачы эле холодильниктен бирде издесе керек да. Ыр жарашпайт да. Эгерде сагынам ырдасам деле ишенбейт болушуңузда керек. Ушундай туруп алып, сагынам дагы да десем, тегени кара, сагынган кишиде ушунча семирмек беле деп турабы. Ошончо чымчык сойсо касап сойсун дейт, колдон келген иш кылган эң дурус болот экен. Бирок мага деле жарашыктырлар бар экен. Өткөндө таап алдым, жанагы Бекбориев агабыздын нокат самсы жегим келет деген. Ырдап, апетиңиздер ачпай эле коеюн, Анан эми биринчи эле сураты турат, өзү мына кудулдук өнөрдө жүрөбүз. Кудул өзү ким? Кудулдун жашоодо аткарган вазифасы эмне? Кудул болгону эл арасында эле эл байкабаган тамаша юморлорду кайра элдин алдына чыгып бир айтып койчу жанр экен. Мен ушу кудулдук өнөрдү аркалап жүрүп, могу жигиттердин, мырзалардын приколдоруна кайрылгым келди. Мисалы үчүн менден улуу, 30 жаштан улуу агаларым
көчөлөрдө мындай жаштакай кыз көрүп калсам мындай нукура адабый тил деле суктанат ушундай кылып алып охо эй карачы жаштакай кыз экен деп мындай нукура суктанат. Айрыкча 30 жашка чейинки жигиттер өзүнүн тили бар. Алар башкача суктанат. Ушундай сулуу кыз көрүп калса ушул айбан экен айбан экен. Эле айбан деген бул бир шарыга жетпеген адам. Аны биз түшүнсөк түшүнбөсөк деле жанында тура алып, братан айбан экен деп беребиз кандай. Кызыктай эле сөздөрүбүз бар да, мисалы өзүбүздүн тилибизде эле бар. Дагы бир сөз бар, аны сиздер деле сүйлөйсүздөр, мен деле сүйлөйм. Бирок эч ким маанисин түшүнбөйт. Жанагы кандай экен, сага жактыбы десең, зыңк экен дейт. Зыңк міне. Мен оюмча момда эле капкатуу бирдеке болуш керек, 2 жыл мурда ушундай страшный прикол чыкты. Бул таласты туугандардын приколу. Ушундай бир кыргыздын сулуу кызы көздөрүн бакырайтып, чачтарын чубалжытып, ак кудай болуп, көздүн жоосун алып ушундай өтүп кетсин, аркасынан карайт, теке го. Эле теке деген эчкин эркеги. Күзүндө сасыганда бир корон састат эле. Не ойлойт, жытык эле түшүнбөйм. Таласта мал көп да, малга салыштырып приколдойт. Оштук туугандарында өзүнүн приколу бар. Ошто эмне көп? Ошто жер жемиш көп. Мисалы үчүн либо оштук достустар болсо, бизнес кылып аткан болсо, иштер кандай десең, мындай иши жакшы болуп аткан болсо, иштерби? Иштер шүгүр, иштер малина. Кудайга шүгүр дейт. Малина бул жей турган нерсе. Кокус банкрот болуп калган болсо, иштер кандай десең, иштер нак болду дейби? Нак деле жей турган нерсе, алмурут экен да бул. Югский эме боюнча, диалектика боюнча алмурут экен. Өзү негизи биздин кыргыз элинин бир башкача бир кулк мүнөзү бар да. Бир такыр бир элге окшогон, такыр бир башка элдерде жок, бизде бир сыпат бар. Аны биз моюнга алышыбыз керек. Мисалы кыргыздарда, мисалы кандай кыйын, таланттуу болосуң бу, мейли бир өзүнчө бир башкача элге окшогон бир инсан болсоң дагы кыргыз өлүп баратса сага таң калбайт. Өлүп баратса баа бербейт. Кокус көзүң өтүп кетсе, кыйын эле деп макташы мүмкүн, бирок көзүң тирүүсүндө өмүрү мактабайт. Ушундай элбиз да. Мен тарыхты айтпай эле коем. Мына кече жакында Ташжанар деген кыргыздын баласы Украинага барып, маңдайы менен мык какты. Бүтүн украиндарды кыршасы жылып кетти го. Кадимкидей келип Ташжанардын башын кармалап көрдү. Аленайын башпы, эмне темирби деп кармалап көрдү. Бир дагы кыргыз таң калган жок. Телевизордон көрүп алып кайра, биздин балдарбы? Биздин балдар көзү менен кагыш керек, көзү менен. Ойтой. Эч таң калбайт экенбиз да. Азамат деген да көлдүк жигит Европага барып, Чехословакияга барып, тиши менен жана машинанын капотун тиши менен айырып таштады. Чехтердин кыршасы агып кетти. Келип кадимкидей жаагын кармалап көрдү. Эле темирби же протест алдырып алгансыңбы деп. Бир дагы кыргыз таң калган жок. Телевизордон көрүп алып кайра, арык эле бала экен. Бу балага жин кирип кеткен, Муну молдого окутуш керек. Муну окуган молдон дагы бир молдого окуш керек дейт го эле. Оңой менен таң калбайт. Негизи сахнада деле көп таланттар өткөн. Аларга да убагында таң калган эмес. Мисалы үчүн дүйнөдө рэп деген жанр бар. Канчалаган рэперлердин бардыгын рэптерин чогултсаң дагы кыргыздын бир рэперине туура келбейт. Кыргызда бир эле рэпер болгон. Чөнтөгүңүздөрдөгү жана 500 сомдогу Саякбай Каралаев атабыз. Жалгыз өзү 500.553 сап рэп айткан киши. Жалгыз кыргыздын баласы. Мыскал Өмүрканова деген апабыз дагы Москвага барып, Сталиндин алдында концерт коюп атканда, Алымхан деген нырдын кайырмасын 3 мүнөт соскон. Деген боюнча апабыз 3 мүнөт кетип калган. Апабыз созуп бүткүчө Сталин эшикке чыгып 1 сигарет чегип келген. Не деген залкар элди. Көрсө кыйындарды чыгарган эл кыйындарга эч жокто таң калбайт экен. Көрсө биз өзүбүз таң калтырат экенбиз. Мисалы үчүн дүйнөдө ар бир элдин өзүнүн баатыры бар. Монголияга барсаңыздар, Чыңгыз хандын эстелиги шаарларында мындай аттын үстүндө кылыч көтөрүп, найза көтөрүп, Амир Тимурдун эстелиги дагы Самаркандта, Өзбекстанда аттын үстүндө турат, кылыч көтөрүп. Петр Бирдин эстелиги дагы Питер шаарында аттын үстүндө турат. Бизге келген туристтер мына Кожомкул аттындагы спорт сарайдын алдына келип алышып, жанагы атты минбей эле кайра атты көтөрүп турган Кожомкулду көрүп алышып, не беле, кыргыздар адашып коюп алганбы дейт экен эле. Биздин элди таң калтырыш үчүн сөз түрдө бир необычный болушун керек да мындай. Мына былтыр кышында бардыгыбыз таң калдык, Мусканалдан бир бала ырдап чыкты эле, бардыгыбыздын кыршабыз кетти го. Таныстар да.
Честок. Кайрат Кыргыз. Канекейдин эркеги. Тоғызым ошол жигит деп камал жигитпи? Бир инсандык аташуучу. Берир менен Кыргызстанга дүң болуп кетти. Азыр аны тааныбаган киши жок. 7 жаштан 70 жашка чейин любой тааныйт. Ушундай бир таң калыштуу болушун керек экен да. Мындан 2 жыл мурда дагы бир 3 кыз чыккан. Алар бүт эл алдына чыгып кызмат деле кылган эмес, сахнага деле чыккан эмес. Жөн эле камеранын алдына келген дагы ушундай чачтарын жайган дагы, кыска юбканы кийген дагы ушундай туруп албарсты мени басты. Ана албарстыны бастым деди. Элдин баары өлүп калды. Кырылып, ой, муну кой деп койгон киши жокпу теге бу. Не деп кана сөздөрдү айтпадым. Бирок мен как ушу угуучу катары мен аларды жаман көргөн жокмун. Себеби туура эле дашкан кыздар. Айтып атпайбы? Албарсты мени басты, анан мен албарстыны бастым, анан башталды дейт. Башталат да. Ушундай кыйналасың, жаныңдагы киши ойготуп койбойт, өлүп калат. Негизинде кандай адамды албарсты басат? Негизинде таза жүрбөсөң, таза жуунбасаң, шыпырылбаган жерге жатсаң, дааратың жок болсо, ал либойун басат. Анын башка иши жок. Ушундай келет да, кечке мал жаткан болсоң, так, дарат жок тигини бас дейт. Дарат жок, муну бас дейт. Ана только дарат жокторду басат ал. Ал кыздар турлар дашкан, өздөрүнү дашканлар. Ал элге эмес, өзүнүкү да.